Мен күйөөгө тийгенге чейин үйүм бар болчу, Сейитов микрорайону 30-107 Октябрь районунда. Мына экспресстен өткөн кагазым бар. Ошол жерден мына ким кол койгон, менин үйүмдү кимдер саткан, качан саткан деген кагаздар мына жерде бар. Меники 16 бала, эгиздер. Мен 8 жолу эгиз төрөдүм. Апа, сизге малымдабай эле алгач сизге кара кагаз чыгарышып, ал кара кагазыңызды жокко чыгаргандан кийин, ал үйүңүз колдон колго өтүп атат да сатып. Аны жокко чыгарып. Аны жокко чыгарышты. Анан кайра сизди психологиялык жактан оору деп туруп, сиздин сыртыңыздан өздөрү документ жаза алышкан. Өздөрү сыртымда жасаган. Мен 98-жылдан бери күйөөгө тийгенге чейинки алган үйүңүзгө бүгүнкү күнгө чейин жашай албай келесиз. Мен жашай албай атам. Балдарым баары көчөтө ооруп атат. Мен көп балалымын. Кыргызстанда бир эле жолу жалгыз эгиз төрөгөн 8 жолу. Жалгыз энемин. Азыр карыдым. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Бүгүн бизге 62 жаштагы Орозбек апа кайрылды. Орозбек апа 16 баланын апасы. Анын жолдошу үйүн сатыш үчүн Орозбек апаны өлдү деп тирүү адамга кара кагаз чыгартып, андан соң үйүн сатып жиберген. Азыр дал ушул окуя боюнча кененирээк маалымат алуу үчүн Орозбек апа менен отурабыз. Апа, айтсаңыз, сиздин жолдошуңуз кайсы жылы сизди өлгөн деп кара кагаз алып койду ошондо сиздин атыңыздан? Мен бул телевидениеге келгенмин, элге кайрылуумдун себеби кемпирка сот реформаларын барып көрсүн деп телевидениеге кайрылганым себеби сиздерге. Мен Ашимбаева Ороз Баштанбековна 1963 жылы туулгам 10 февралда. Бирок мен күйөөгө тийгенге чейин үйүм бар болчу, Сейитов микрорайону 30-107 Октябрь районунда. Мебел менен бул күйөөмдө калып, мен апам давление көтөргөндө Ошко кеткем. Отонуп Алишер Гапарович Бишкек шаарынын Октябрь районунда милиционер болуп иштеген. Кийин тергөөчү болуп иштеген. Жолдошуңуз болчу? Жолдошум законду Бишкек шаарында бул качырып алганда 86-жылы 11 мартта зорлуктап качырып алганда муну изнасиловать кыз зорлуктады менен кылмыш козгогон Ленин району. Анан бул жок, мен жашайм, мен өзүмдү кыз алган аялым деп ошенткенде Бишкек шаарынын центральный домопрокатчысынан азыр өргө үй болуп калыптыр. Ошондон 23 апрель 1986 жылы ЗАГС алган. Ошондон төрөлгөн мына 16 бала. Бул бала баккан жок, толко төрөтөт. Эч кандай мага средний заработкаларын берген жок, эч кандай справкалар да берген жок. Көрсө бул көрүнгөн аялдарды алып эле алимент алып, мунуга жолстоо жок, камап берүүнү сураган элем өзү. Мыйзам чегинде чара көр. Ал боюнча эч ким чара көрөм. Ошо качып жүрүп, уголовноосуна чечим арганда, уголовно. Ошондон ушул жылга чейин качып жүрөт да, анан мага өлгөн жөнүндө күбөлүк Октябрь районунун соту Кыргызбек Кубан деген сот төрага келген мезгилде пайда болуп калды. Аткарып барам малайын десе, басам. Кайсы жылы билдиңиз сиздин ошол өлгөн деп сизге кара кагаз жазылганын? Мен качан гана аткарып баракты бардыгын өлүртүп бүтүп, булардын мурункулардын жана договор дарение жасап ишти Чебакова деген мунун ойноштун апасы. Ошолорго жасалганда көчөткө жок кишини булар бар киши кылганда, анан кийин мен ошондо гана билдим. Аны жокко чыгарып бүтүп келип, эми үйгө киретиң аткарып бара аласың дегенде өлгөн кагаз пайда болуп калды. Ошондо Исманкулов, мына Исманкулов деген жанагы эме тергөөчү муну экспресстен өткөзгөн. Суд медик экспресстен өткөзүп, өлгөн жөнүндөгү Бишкектеги үйлөрүм боюнча мына экспресстен өткөн кагазым бар. Ошол жерден мына ким кол койгон, менин үйүмдү кимдер саткан, качан саткан деген кагаздар мына жерде бар. Ошонун негизинде кылмыш козголгон. 95-98 жылы 22-12 деген дело бар. Ошо кылмышчы урбуду жабат, себеби бул милицияда иштеген да. Урбуду жагат, Октябрьский район ачат, же болбосо Октябрьский район өкө жаап коет, кийин прокуратура ачат. Ошентип 98 ушул жылга чейин жүрдүм. Бирок мен өлгөн жөнүндө көлүк тапканда Октябрь район сот төрагасы Кыргызбек Кубан Манаев деген киши төрагасы. Сиз өлгөн көлүктү тирилип келгенде, сиз балдарды Оштон төрөп бересиз. Өлгөн көлүк бизде копия чыгат. Муну күйөөңүз алып келди, ойноштуруп келди. Ошону жокко чыгарып, 16-нан тууган сот чечимди, анан учетто жиндиде турбайт деген справка алып келди. А мен Ошко барып, учетто турбайт справканы сот чечими менен, анан кийин өлгөн жөнүндө күбөлүктү жокко чыгарып, анан кийин 16 баланы төрөдү, Ош шаарында төрөлгөн үчүн, бул келип кетип төрөткөн үчүн, ошонун күбөлүктөрүн сотко барып тапшырып, атасы Отон Алишер Гапарович, апасы метрге туулган тура көктө Ашимбаева Ороз Баштанбековна деп сот чечим чыгарып берген. Меники 16 бала, эгиздер.
Мен 8 жолу егиз төрөдүм. Ошонун ичине мен азыр не берем, анан кийин өзүм түрүн 90 өзбек кыргыз согушунда төрөгөн Отонов, Өмүрбек, Өсөрбек балдарым бражден эпилепсия болуп калды. Мен сотмо сот, Оштогу сотко, Бишкектеги сотко жүгүрүп көтөрүп жүрө берип эгиздериме туберкулезге айланды. Мен ошого карабай, аргам кеткенине карабай, ушу сотторго перериви жок. Ош шаардык сот, Октябрьский сот, областтык сот, Бишкек шаардык сот, Верховный сот ушу күнгө чейин ардым. Мен ошо өлгөн көлүктү жокко чыгарган тапшырдым. Тапшыргандан кийин буларда жинди пайда болуптур. Аны кайсы жылы чыгарыптыр? Сиз психологиялык жактан оорулуу деп кайсы жылы? Булар 2013-жыл пайда болуп калды. 2013 жыл болду да. Ошондо бардык делоңду жокко чыгарып бүттүң, алар көп эле бир аз залог болуп, кредит алып, андай мындай кылгандар аябай көплөр. Кайра эми киресиң дегенде, анан кийин мен жинди пайда боло баштады. Бул жиндикананы, бул республиканын жиндиканадан мунун абасы болот. Отон Ашир Капаровдун бир тууган тагасы мына жерде турат. Мына Чуңкургонго Мухамбетов СА деген РСПС экен. Республикалык жиндикананын психиатрынын заведующий экен. Мухамбетов СА деген тагасы жасап берет сыртымдан. Ошондо сизге маалымдабай эле, апа, сизге маалымдабай эле, алгач сизге кара кагаз чыгарышып, ал кара кагазыңызды жокко чыгаргандан кийин, ал үйүңүз колдон колго өтүп атат да, сатып. Аны жокко чыгарып. Аны жокко чыгарышты. Анан кайра сизди психологиялык жактан оорулуу деп туруп, сиздин сыртыңыздан өздөрү документ жаза алышкан. Өздөрү сыртымдан жасаган. Мен эч кандай сураган эмес. Мухамбетов деген даже көргөн эмесмин. Андан кийин муну жасагандан кийин мен деген анан Чымкоргондон анда Алмаз Шаршеновичтер президент болуп турганда мына ол Бакиптер. Мен аны Отунбаев бардан жазганда президентке. Алар анан адам кошуп берип, анан текшерүү жүргүзүп комиссия 35-40 адам комиссияга катышат экен, жиндикананын чоңдору. Ошо Минздравдан катышып туруп, анан Чымкоргон жиндиканасы не үчүн сиз бизге жазып алган деп таң калышып, анан Чымкоргон жиндиканасы мына 10-чу эмеде жинде эмес, бул аял, бул деген өзү психикалык оорусу жок, учету жок бизде деп мына сот залынан бошотуусунда Эшалиев деген мына Чүй областынын соту, мына Кемин районунун соту Чымкоргондуку жокко чыгарып берген. Мына сот чечим бар. Мына сот чечим бар. Постановление Перестат администрация өзү Чымкоргон өзү удалаттырып канаттандырганын дагы Ашымбаев көп балалуу үй талашкан биз чечи социалдан бошонду. Эшалиев, Самаков, Жумабаев прокурор, Алыбаева, Бешкемпирова дегендер социалдан бошотсун, макталсын. Бул аял биздин жиндикана кармай албайбыз. Мунун ооручан балдар бар экен эпилепсия, врожденный. Бул өзү өзбек кыргыз согушунда жабыркап согушту. Бизде чөйрөнүндө пропискасы жок экен. Биздин республика жиндикана учету жок экен. Себеби Ошто жинде эмес учет турбайт деген прописка боюнча. Жок экен деп анан соттон чечим чыгарса, ушул чечим турса дагы азыркы күндө Октябрь район соту Касымбеков деген дагы эле ушуну жазып атат да, жазып. Демек сиз ошол 98-жылдан бери күйөөгө тийгенге чейинки алган үйүңүзгө бүгүнкү күнгө чейин жашай албай келесиз. Жашай албай атам. Балдарым баары көчөтө ооруп атат. Аргам кетип президентке арыз жазгам. Арыз жазып былтыркы күн кирген, быйылкы күнкүсү дагы киргенге жазып атам. Же болсо ошол ак үйдүн алдына прокат илип, бөлгөндөрдү мойнума илип, жиндисин мойнума илип, анан жиндемесин мойнума илип, жиндемес да сот чечим чыгарды. Ошолордун баары мойнума билип, ак үйдүн алдына прокат илип, турайын урматтуу президент Садыр Нуркожоевич Ташиев экөөңүз. Бир канча арыз. Мен көп балалымын. Кыргызстанда бир эле жолу жаңгыз эгиз төрөгөн 8 жолу. Жаңгыз энемин. Азыр карыдым. Элдер 1-2 эле жолу эгиз төрөт. Мен 8 жолу эгиз төрөгөн аялмын. Ар биринин 2-ден 3-тен 6-тан балдары бар. Индибаттарым бар. Көчөдө турам. Бишкек шаарынын Октябрь районуна киргизбей атат үйүмө. Октябрьский район. Бул дело жоголуп кеткен. Бул дело болушу мүмкүн эмес эле. Касымбеков оюна эмнегесе ошону пара жеп алып эле өзү менин үйүмө квартиранттан киргизип, акчасын алып, менин үйүмө киргизбей өзүм закондуу үйүмө. Балдар менен көчөдө турган көрүп, билип туруп,
мен өзім үйіме киргизип атам. Азыркы 8 микрорайондогу үйүңүз Бишкек шаарындагы, сиз жана 98 жылдан бери. Мына 837 менен 84681 за ошондон. Демек сиз эки үйдө азыр кире албай атасыз. Сиздин намыңызда эки үйүңүз бар, бирок ага карабай көчөдө жашап атасыз. Көчөдө жашап. Балдардын баары ооруп атат, индибаттарым бар. Мына эпилепсия болгондорум учетто турган, мына балдарым мектептен калып атат. Немерелерим мектептен калып атат. Мен аргасыз ошол кыргыз эли журту уксун мыйзам чегинде Садыр Нуркожоевич менен эле Ташибек экөө жакшы жашап, калганы алар кеткенден кийин иштебейт экен. Сиз буга чейин президенти Садыр Жапаровго да кирген турбайсызбы? Ооба. Ал киргенде сиздин ишиңиз боюнча карасын деп тиешелүү органдарга айтты да, карап бергиле деп. А Садыр Жапаровдун айткандан кийин дагы сиз үйүңүзгө кире албай атасыз. Вообще кире албай атам. А учурда Октябрь райондук сотунун кызматкерлери сиздин үйүңүздү ижарага берип, ошонун акчасын алып атышат. Өздөрү эле. Мындан сырткары бул чечимди мына оригинал мына чечимди экинчи жолу алдым да, Келодон алганда мына 98-жылкы мына чечимдерди мына чечимди алганымда мына өздөрү заверить этип берген аттар. Ошондо менден $100,000 сураган мына. Ким сурады сизден 100 000? Ошону Касымбек Кубаныч деген бала азыркы. Төрага Усубалиевасы архивиси жок мына. Өзү печат коюп берген 14 октябрь 2024 мына. Берет дагы көрсөттүкүн берди. Анан кийин Верхон соттукун чыгарып берди мына. Аркасы мына заверить этип берген мына печаттер бар. Берет дагы мына арест койгон да onu берет дагы анан кайра эшиги кулап кетет. Жабап берип Бекбоев Бакыт деген бала мурда депутат болгон экен, мени ешип барган. Ошон боюнча менен $100,000 сурады. Сиздин эки үйүңүз машинаңыз бар экен, анан үй мебелиңиз бар экен. А мен үйгө кирелик болсом, эмне берди атасы? Мен кайра үйүмдү, эмне Октябрь район сот төрагасы сатып аламбы? Мен андай акчам жок. Балдарым көчөдө калды. Квартирамда 30-40 миң төлөнгөн менин акчам жок деп айтты. Десем, анан мага бербей койду. Иштин баары ушундан болуп атат. Менин ордума Ашымбаевам деп. Алымбек Айкан Бусурманкулова деген кол коюп алимент алып жүрүптүр. Ал Айкан деген ким ошондо? Ошол менин күйөөмдүн ойношу. Чебакова Лида да ошонун ойношунун атасы. Алимент алып жүргөн, Алып жүргөн. А жолдошуңуз менен закондуу түрдө ажыраштыңыздар беле? Мен закондуу түрдө ажырашкан жокмун. Себеби бул менин үйүмдү даже кээ бир арыздарда сот процессти уктум да, өзү келбей эле өзү жазып коюп качып кетет. Ошондо мен тутурдум деп бир жерге жазыптыр, бир жерде тутурбадым деп жазыптыр, бир жерде ЗАГС алгам деп жазып, бир жерде албадым деп көрүнгөндү айтып бергенден. 16 бала меники эмес деп айтат да. Эки башка, үч башка айтып бергенден, анан кийин мен өзүнө дагы айткам, мына сот 98 июлда Ким София Николаевна прокурордун көзүнчө. Бул деген качан мага үй жай алиментин берет, ар бир балам 18-ге чыкты. Ошодон кийин мен автоматически үйүм бергенден кийин автоматически развод берем деп айткам. Түшүнүктүү. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр байкагандай, биздин Орозбай апабыз 27 жылдан бери, 27 жылдан бери өзүнүн Бишкек шаарында эки үйү болсо дагы, ошол эки үйүнө жашай албай келеткен. Азыркы учурда ошол Октябрь райондук сот өкүлдөрүнө, кызматкерлерине нааразычылыгын айтып атат. Ошол жактагы кызматкерлер менин үйүмдү ижарага берип, ошонун акчасын өздөрү алып атат депчи. Президенти Садыр Нуркожоевич сага жана Ташибек УКМКнын төрагасы Ташибек Камчыбекке силерге толук ишенем. Себеби коррупцияны жоюш үчүн силердин жардамыңарды сурайм. Мен Кыргызстанда жаңгыз 8 жолу эгиз төрөгөн апамын. Менин балдарымдын укугун жана менин укугумду тепсе атат. Мүмкүн болсо Октябрь районунун сотунун төрагасы Касымбеков зданиясы менен мыйзамсыз бөлдү жинди кагаздарды пайдаланып жатат. Соттун чечимдерин баштан эле сурак давносту деген калыбына келтирип аткарып барам бер десем бербей атат. Себеби жинди бөлдүнү кайра тиркегенден байланыштуу чара көрүп суранам. Мен жаңгызбай эне азыркы күндө Бишкек шаарынын көчөсүндө жашап атам. Дзержинский бульварда. Октябрь районунун сотунун төрагасы да паралат, ал Касымбеков, Усубалиева архивиси, канцеляры бардыгы бирдикте 22 кабинетте $100,000 мага берсең, сот чечим аткарып бараңа берем деген. Восстановление срок давности деген калыбына келтирип аткарып барагым эле бербей атат. Мага жардам берсеңиз суранам.